Үйдүн ичи жалындап күйүп атыптыр дейт. Анан эле бизге чуркап барып бизди ойготуп келди. Нокен районундагы Жаңарык айылында жашаган Гүлгакы Козуеванын баласы жашаган үйү мындан 6 ай мурда өрттөнүп кеткен. Үйдө жалгыз гана адам жашагандыктан кышкысын электр меч менен жылытчу. Өрт мына ушул мечтен чыккан. Аялым менен ажырашып, балам жалгыз жашап жүрдү. Анан ошо жалгыз жашагандыгы үчүн ошо бир комнатында ошо ток печке жагып эле аяк бияка устачылыкка кетип, анан келгенде эле ошентип жатып жүргөн да. Анан ошондо ошо нерде бир кайнагам өтүп кетип, 3 күн болду эле. Ошо 3 күнү биз ошол жакта патырап жүрүп, биз дагы чарчап үйдө уктап калыппыз. Анан балам ошо эртерээк келип эле анан чарчадым деп жатып калган экен да. Ошо саат 12лерден өтүп, анан ошо уктап калган боюнча күйүп кетиптир. Туракча 3 бөлмөдөн турган. Анда бардык буюм тайымдар өрттөнүп кеткен. Үй ээси жарадар алып ооруканага түшкөн. Көп өтпөй эле алган жаратынан улам каза болгон. Деген менен үй ээси 2 жылдан бери үйүн камсыздандырып келчү. Мындан улам камсыздандыруу уюму кеткен чыгымды төлөп берүүнүн алдында турат. Камсыздандырууга кайрылдык. Буюрса 6 айдан ашык убакыт өттү. Декабрдын 7-синде болгон. 6-сынан 7-сине караган түнү саат 11-12 чамасында болгон. Буюрса жыйынтык жакшы камсыздандырууга. Кудай кааласа уже сүйлөшүүлөр болду, сүрөттөрүн алып кетишти. Каражат берилгенден кийин буюрса биринчи эле крышасы жабылат. Сөзсүз түрдө биринчи крыша жабылып, андан кийин бул жактар бүтүрөбүз деген пландар бар. Буюрса андан башка дагы каражаттар, айыл өкмөт тарабынан берилген каражаттар бар. Нокен району айыл өкмөт тарабынан берилген каражаттар бар. Буюрса оңдоо иштери жүрөт. Үйдү бастан айдетебиз буюрса. Камсыздандыруу уюму чыгымды 6 айдан кийин төлөп берип жатат. Анткени үй ээси каза тапкандыктан мыйзамда укук улантуучу керектелген. Эми гана улантуучу катары маркумдун апасы табылган. 350 миңден жогору төлөнөт. Себеби өзүнүн бул үй айыл жергесинде болгондугуна байланыштуу 500 миңдик гана камсыздандырууларын өткөргөн. 5 миң сомдук. Ошонун 500 миң сомдун азыркы көрүп тургандай фундаменти жабыркаган эмес, фундаментине өзүнүн пайызын чыгарып коюптур, ошо 500 миңден. Анан калган акчаларын толугу менен беребиз. Айттырбай келген мына ушундай кырсык акыркы учурларда көп катталууда. Айталы өрттөн сырткары сел ташкындары жер көчкү. Анда турак үйлөр зыянга кептелген учурлар көп. Мындан улам камсыздандыруу эртеңки күнгө кепилдик болуп саналат. Жаңылай Болотбекова, Жанузак Нурдавлет уулу, Нокен району.